Assalamu алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен Айылым көрсөтүүсү. Кайрадан эфирде биз бул жолкусунда Ош облусунун Алай районуна караштуу Үчтөбө айыл аймагынын Аскалы айылына келип отурабыз. Жаратылышы коз, өзгөчө тоолор, аскалар менен куралган чакан айылдын бир күндүк жашоосун чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Бизден алыстамай жок, кызыктын баары алдыда. Аба кышкыруудо кыйналбай атасыздарбы анан? Кышкыруудан быйыл кургакчылык болуп, таза көп качсак суудан мукурап калды эле. Азыр кар жааганда жакшы болду. Бул жан жакшылык. Жан жакшылык. Мындай кар канда 30-40 жылда бизде жайдаган да. Азыр эл спокойно жакшына жашап атабыз. Балканды карайбыз, эшикке чыгабыз. Телевизор көрөбүз. Аба, мен бул айылды көрүп таң калып атам. Айланасын аска курчаган айыл экен да. Аскалы деп аталып калганынын себеби баардык жердин өзүнө жаратылышына каратат коет экен да. Биздин мына бул айланымда сол кийин пайда болду. Биз мына капчыгай менен шарт эле чоң жолго түшүп калат элек. Өсөк жоо менен каттайт элек. Кечеде 80-жылдан бери биз 10-класста окуп жүргөндө 65-66-жылдарда ушу жолду колубуз менен калганбыз. Окуучуларды айдап келип, бир нече жерди казып, анан кайчара мектепке барат элек шопуга. Анан ошол жердин шартына карап, бул жерде аскасы баргынан анан аскалуу эле, аскалы деп тыбыштан маани атырап калганда, угуму ыгылып алышкан. Аскалуу, аскалы zoo. Аты ошондон калып калган. Анан кийин барып анан тыбыштан өзгөрүп эле аскалы болуп калган. Аскалы болуп калган да. Кайсы урун уулдар отурукташат бул кыргыздын? Бул жерде Тооке уругунан отурушабыз. Биздин ата бабалар жашоодо Тооке деген бабаларыбыз бар. Онун бер жакта Будалык бар. Будалыкта да Тоокелер жашат. Бүлөлү мына коңшубуз ана Белдасак. Ол дагы Тооке, Аскалда Тооке. Аксакалдардан жаштарга акыл насаат айтып калышат го. Ооба. Сизде да бул сакталып калганбы? Улууну урматтоо, кичини узаттоо? Ооба, илгери ошол улууну урматтоо, кичини сыйлоо деген бул илгерки ата бабалардан бизге чейин жакшы колдонуп келгенбиз. Бизден кийин эле телевизор чыгып, сал динибизден адырап бара жатабыз да. Бирок айтып турасыздар, балдар. Айтабыз, баардыгын айтабыз, жакшы болгула. Тартипте эле кыз келиндер деле аксакалдар киши каранын оозундай бурулуп алыстап өтөт эле да. Айланып өтүшөт эле. Айланып өтүшөт эле. Азыр анча-мынча тике салып ийишеби аба? Азыр анча-мынча тике салып ийишеби? Тике салып жөнөп деле кетет. Жакшы аба. Айыл сонун жерде жайгашып турабы, Аба таза. Аба таза. Ошонун дем менен мына жашап жүрөбүз эми. Туулган жердин тупурагы алтын дейт. Илгери согушка барганда, талага барганда жердин тупурагынан түйүп алып, чөнтөгө сарып алып, ошону жыттап, оозуна кичине турпагын салып, ошону менен эзип экен. Кайтып ошо туулган жерин эселамай, десин деген мааниде болгон да. Сонун аба. Абдан сонун. Айыл жөнүндө жакшы маалыматтарды айттыңыз аба. Бизди бул жерде, башка жерлерде караганда биздики сал татаалыраак жолубуз. Мына бул жерде бизде мурда айыл өкмөт эле. Анан бул жылдан бери өзгөрүлүп 10 кыстакты кошуп койгон. Анан азыр бул жерге деле жетише албай атам, анча-мынча өкмөтүбүз деле кабар албай койду.
Эми кабар алып турушат эми аба. Эми кабаралар жагжыл болгондо жакшылык болот да. Ооба. Айылды бир көз чаптырып чыгалы, чакан айылды аба. Сонун. Азыр бул айылда уус чебер апа бар экен, жумуш кылып атат дейт. Биз Сурабай Мунчукбайга кирип баратабыз. Азыр жеринен келебиз. Kelgile balдар, kelgile balдар, kelgile. Munda жақсы, kelgile. Ишигер болсун. Kelgile balдар, жақсыңар, kelgile balдар. Кандайсыз? Жақсы, өзүңөр каяктан келдиң, жақсыңарбы? Оштан келдик. Жақсы, отурасыңарбы? Жақсы, өзү ушинтип отурабыз. Кооз кылып чыгардыңыз го. Биз ушинтип жүндү, койдун жүнүн жууп, тазалап алып анан кийиз жасайбыз. Чийге уруп, кийиз жасап алып анан ушинтип түсүн чыгарып боёйбуз. Боёк чыгарып боёп алып ушинтен келин экөөбүз оюп жасайбыз, ушинтип жылга жасайбыз. Жылга 2ден 3дөн ушун жасайбыз. Анан мына эмер иштерди өзүнө жараша мынтип боёп алабыз, мынтип. Ар түргө боёйбуз мынтип. Колго ирейин, буларды өзүм ирейин, ийик менен ирейин мынтип. Өзүм жасайм. Буларды эми жайында жасап алсаңыз керек. Жайдын күнү, кыштын күнү жасап алам, жазга маал, жайдын күнү кайсы маалда колум бош болду жасай берем да. Жасап, биринчи эмерин даярдап алып, жүнүн жасап, кийиз жасап алып, анан оюп ушинтип жасай беребиз. Жасай берем ушинтип жылга. Анан бүт балдарыма, кыздарыма бүт подарка кылып 2ден бүт берип атам, бердим бүт. Анан бизде шаарда ошо бир улум кыргызча жасайм деди эле 4 жырдама жасап бердим бир үйүн. Ошо шаарда деле ошондой жасап салып атышат балдарым, кыздарым, подаркага берип атам. Бул койдун жүнү өзүңүздөрдүкү? Өзүбүздүкү короодо койлорубуз бар. Көп. Ошодон кырка жазга бар, кыркабыз. Козунукун бөлөк, койдукун кыркабыз. Аны жууп, тазалап алып, агын ак, карасын карага бөлүп алып туруп, анан ушундай түскө чыгарып боёйбуз. Мындай боёкторду алып алабыз, мынтип боёйбуз. Сарык эмериш. Эми буну биздин чоң апаларыбыз, энелерибиз кыргызып келген. Ошо илгертен ушуну бизде мындай мурда килем жок болгон. Азыр мына бул кайра жакшы болуп атпайбы? Жылуу. Кайра чет мамлекетте ушинтип кетип атышат го, колдор жасагандар калып атпайбы? Бул эми баягы неме экен да, механизм жакшы экен да адамдарга. Илгертен табигый дем салып жылуу да болот, анан көркөмдүү, көнүштүү да болот да. Эми бунун чекесине дагы бармак тошту салам, онун даяр болу эле. Анча ырдап да койсоңуз керек. Ырдасам караганда эми ырдаганы. Ырдап бербейсизби? Майда бир көплөт да. Карарган тоонун борунан кайкып бир куш конот. Кара көз сулуу таткайым айгандай бир жанга туш болот. Кара көз сулуу таткайым айгандай бир жанга туш болот. Сонун. Үлүңүз сонун турбайбы? Бизде эми ошондой көпчүлүгүдө бир жерде эмебиз жок да, мындай уюштурулган ырдай турган неме кылбайбыз. Анан жакыдай таланттуулар көп. Таланттуулар көп бизде. Жакшы, мына иштеген аялдар деле көп, иштейм деген келиндер деле көп. Ошону жүн аткычыбыз жок, жүн тытып бергенибиз жок. Ошол окшогондо жасап берсе келиндерге мына жеңилдик болот эле. Койдун жүнү кеңири өзүбүздө бүт кой кеңири мал чарба менен алектенишет, баарды мал менен. Топоз бар, кой бар, жылкы бар. Мунутта калтырбай кийинки муундарга үйрөтүп жүрүңүздөр. Үйрөтүп атабыз, эми жаш келиндерге жасап да бар. Азыр эми кыштын күнү болуп чогула албай калышты окшойт. Жасашат колдо бүт шырдамал салышат. Бизде килем алган кем. Аз жасашат. Бүт деле шырдамал жасайт келиндердин бардыгы. Бар болуңуз, ишиңизге келик. Майли, жакшы келипсиңер. Жакшы келипсиңер. Рахмат силерге ушунча бизге тартып кеткениңиз чоң рахмат балдар.
ушул Аскал айылына токтоло кетсеңиз, канча калк, канча кожолук жашайт, эл эмне менен алектенет дегендей. Биринчиден кош келипсиздер. Рахмат сиздерге. Аскал айылында 80 түтүндүү үй бар. Бул жагы Аскалы деп аталат. Аскалда 65 үй бар. Бул жак айылыбыз Актала деп аталат. Акталада 25 үй бар. Калкыбыздын саны 790 тегереги. Аскал элибиз деңиз деңгээлинен 2500 бийиктикте турат. Тоолуу аймакта. Мындай кыш 6 айга созулат. Оор түшөт кыш бизде аябайчы. Айылыбыз дыйканчылык менен, мал чарба менен алектенет. Картошка, арпа, ушундай сабыз бышат. Жер жемиш өспөйт биздин айылдачы. Анан ушу Жашылча жемиштер өспөйт. Анан эң эле жашообуз мал чарбасы менен, топоз, уй, жылкы, кой, эчки ушундай биздин айылда. Айылда социалдык объектилер жетиштүү эле? Жетиштүү, Кудайга шүгүр. Социалдык объектилер, мектебибиз бар, 11 жылдык. Бала бакчабыз бар. Библиотекабыз, элдик библиотекабыз бар. Китепкана. ФАП бар. Анан быйылкы жылы Кудайга шүгүр, президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен 100 орунду жаңы 2 этаж мектеп түштү. Азыркы учурда жакынкы күндөрү ачылуу алдында турат. Дагы бир жакшы нерсе, ушу өкмөтүбүз тарабынан айылыбызда тарыхта болбогон асфальт жолду түштү быйыл. 3 километрге. Сонун болуп калыптыр. Сонун болду. Чаңыбай айыл. Ооба. Жакшы. Роликтерди тееп калышты. Жаш балдарчы. Ушул айылдын жарымына чейин болду. Айылыбыздын Аскалдан ушул Акталага чейин асфальт жол болду. Ушул жерлер, Ушул жерлер болду. Жакшы бийлик, жакшы кызматтарды кылып атат бизге. Кудайга шүгүр. Ушунчасына шүгүр. Эл ынтымак. Эл ынтымактуу, элибиз аябай ынтымактуу. Эч мындай неме жолдо жүрбөйбүз да. Ага, бирок ар бир айылдын бир көйгөйү бар да. Көйгөй эми Сиздерде кандай бир сиздер атайын келипсиздер, ушу бир эки көйгөйдү айтып коеюн. Биринчи очурут ушу бизде таза суу көйгөйү бар. Таза суу бизде Союздун малында кеткен. Ошолунуз жаңыланбай турат да. Таза суу тартылбай турат. Ушу көйгөйүбүз. Анан экинчи көйгөйүбүз, өзүңүздөр көрдүңүздөр, жолубуз аябай татаал шартта. Бул жактан Таргалак менен айланып келгенде 20 километр жол жүрөбүз. Бул жакта биздин бир жолубуз болчу. Аны 2008-жылы сел басып кетти да. Айылда жамгыр катуу жаап, ал жерден 4 километр жол менен түшчүбүз да. 2 километр жол азыр машина барат. Нар жагында 2 километр жер ремонт иши бар да. Бөгөлүп калган. Ошо жерге кичине жогору жактан жардам болсо, элге кыйла жеңилдик болот эле да. Демек 2 километр бөгөлүп калган жерде чоң жолго ачып койсо, чоң жолго ачып койсо 4 километр жерден түшүп калат элек да биз айыл. Бул жаңыстарды айланып жүрүү өтө татаал экен. Татаал. Кыштын күнү кечекиде биз кар оор жаап калган күнү 2 күн каттоо жок болуп калды да айылдачы. Каттоо жок. Акыры деп ушу мамлекеттик кызматкерлер келип трактор менен ачып беришти. Бул жактыкы 18-20 километр болуп калат да. Бул жолду карап берип койсо 4 километр менен биз жибек жолуна түшмөкпүз да. Ошо көйгөйүбүз ушул. Анан элде Кудайга шүгүр жакшы баары. Жакшы. Эл ынтымактуубуз аябай. Жаратылыш сонун жерде жайгашкан. Жаратылыш сонун жерде көрдүңүздөр. Бүт баары бар. Арча, карагай, тоолор баары жакшы. Алдыга кандай пландар болуп атат эми бул айылга? Алдыга пландар эми ушу биз жаштарга футбол аянтчасын куруп берсекпи деп пландаштырып атабыз. Ага дагы спонсорлор чыгат, Кудай буйрса, балдар чыгып атат. Спорт залыбыз бар. Аны Арис уюм менен мына ушул Актала айылында Сагынбаев Кыялбек деген агабыз өтө көп эмгек кылып чуркап, спорт залды ошол агабыз бүтүрүп берген. Проекттин өткөрүп. Проекттин бүт баарын ошол агабыз өткөрүп, азыр заңыраган жаш балдар ысык иче
Oyun ошол жерде көп болот бизде. Айылда эми мал карагандан кийин биз деле келип ойнойбуз, топ ойнойбуз. Спорт менен Спорт менен алектенебиз. Эми жакшы айылда баары жетиштүү болуп Буюрса баратат. алдыда кичи футбол аянтчасын куруп алсаңыздар, спортко толук кандуу Толук, көңүл бурулуп калат экен да. ооба. Толук көңүл бурулуп калат. Абдан жакшы. Азаматтар, Рахмат. ийгилик. Кош келипсиздер Айылыңыздар сиздер да. өнү көрсүн. Эми Рахмат. жолуңуздар оңолуп калса жакшы болот. Ооба. Ушу жол менен сууну карап берип койсо жакшы болмок. Айылдын мындай колунан көөрү төгүлгөн устасы деп сизде айтып калышканда. Ооба, мен эми бала кезимден жасайм. 5-класстан баштап эле такамык жасап сатчу элем өзүчө кызы. Билем кыргыз өнөр экен да. Устачылыгыңызга башпагал, Айылы көрүнгөн. Жасап аттылы biz клиенттерге алып барып. Бисмилlah. Мына жери така мык кагылат да өзүчө. 3 көз болот. Мына башкы көзүнө кыргызды кагабыз. Кыргыздын аттарына да өзү негизи илгертемер. Мына алакан болот бул. Шеригим болот бул. Такадан башка дагы эмне болот? Такадан башка чоку жасайбыз, лом. Саз түрүн жасайбыз. Темирдин баарын үйлейсиз. Үйлейм Кудай кааласа. Мына мыктар болот. Bir atка 8 кызмык кетет. Орунсуктан кетет. Кышкыга жакшы болот өзүчө кызмыктарчы. Кышкысын, жайкысын кылып такалатышабы? Кышы жай менен такылайт атыбызачы. Анан ушу айылда мен такылайм өзүм ушу Кудай кааласа. Ояк пекка сатабыз, Бишкекке сатам, Ошко, Паскал түшөбүз. Жакынкы комшу айылдарда эле Аскалдын айылына сатам өзүмчү. Илгертен жасап сатам өзүчү. Жереги ук жасачу эле кыргыз үйдүн эмесинчи. Ол эми калып кетти, осал болбой да шартчы. Кыргыз эмес жасачу эле сатчу эле. Анан чанач илеп сатам. Кыргыздын бак кымыз ичкен чаначарды. Чанаштын нелерден жасайсыз? Чаначты эме эчкин терисин, саркан терисин сатам. Onu илеп сатабыз. Айылда ич көп кылгангачы. Иштесе эле болот. İştese olur Kuda kaalasa. Nağın şirin bulat da. Çağır ne deke? Канча убакыт өттү? Bir taka mende takanın özü 500 som. Takla verisine 5 mi? 600 som bulat. 100 somga takla verem. Özün elge jakşı da. Anan ona paske güççelerde takla verisine 1 mi 200 somga takla verek yani. Hem elge payda bulat da özbeçe. Çağırdan bulat elge. Arzan emi, koldan kelet deymi. Çakşı elge payda oluyor ötüce. Oğlundaydı eken buna, tayar bir oğlunda kalırsa. Mık çavaylığa o da kalırsa mıktan. 7. klasında 5 som ile mık takamıkça. 5 som katta pul olurdu, 20 som olurdu da. Hoca jakşı pul ile senden. Азы канча сом болуп калат? Az 600 som takla bersinmençi. Aşağı yukarı. Албатта 5 сом, 10 сом. 5 som, 10 som, 20 som, jakşı pul ile, barakası var ile. Azır hem jakşı Kuda kalırsa, barakası bizine. Ayılda bizge jakşı da yermekte. Sar geçişine ermet biraz. Biz yürüyünce kolawunca kıyın mı? Bolot Kuda kalırsa yürüsünüz. Buna oğayla Kuda kalırsa. Bunun öz nıgı var. Ançamça çağırıp ötürsün. Ulan Kuday bergen önerde onun için. Takamın dayar boldu, at taklayıcı Kuda kalırsa. Заводтон чыккандан кийин дайрап болуп кетсиз. Mına ki oldu, dayar boldu Kuda kalırsa. At taklayıcı Kuda kalırsa.
Mına ki at takılayız. Klientler geldi. Zira geldin mi bas çağız attın. At da gelip kaldı. Geldi orada kaldı. Kısaç da. Qanday taqalay? Жүріңізші. At da gelip kaldı şeytan. Ha Kuda kalası at takılayız. Klientlerim geldi. Bugün at takılap şunlar. Elge kızmat kılar. Kuda kalası. Bu hem ayılda eşiklerinin bardığı ile bunday pul toy da. Ha biz de şunlar. Ayılda Kuda kalası. Hem hakkınız koyun. Başta tozulgan emesler. Bargan sayın tozulup paykaşılar. Burun үйлердің орталығында дуал қаша болған емес та. Bolgan emesler onda tayımacı ola. Hazır emeldir tozup atpay. Бейік қылып өлі тосып. Hoş onda. Zira geldin mi? Aleyküm. Geldim. Aleyküm. Jaksın tismi. Taşırat. Ha Kuda kalası. Тайып атабы? Тайып. Ulak derlenezmi direkt? Çüden nere kalın. Kapşonu alıp koysun onu anlayalım. Ben cüret bey direkt. Deyip takasan bol boy aldı direkt. Attığını bu da havalar saç. Ötkönde takıla verdim öyle bundan 2 ay burunca. Ana bugün hem gelindi bu da kasmına. Muzalarda kıyın da böyle. Takalsın açar bolsa tayaglan jigil kılat. Oşoga gelip düşer. Жеріп қалған тұр ғой. Kalbay kalmış. Deyip takılay veririz biz. Hayırda ilmek kılarız şimdi buna havalar saçı. Buna kalem taraç bular, buna yürekçelerinden tazlayız buna mençe. Mınasını albasan butuna öte öğretti, aksayır edatlar içi. Buna tikere kalmaz zaman. Kılcın da tuvaç. Tuyaktı tekşi taza karasan jakşı olur da takalmak jakşı oturadi. Keş çatırmada tikeceyleydi. Bazarın takaların sal jakşılayım. Mağa gelmeydi değil mi takaması? Takamak diyor baya. Köpçülük atlar bizde orta takalar oluyordu. Buna ki bu oldu. Kalk boğaz mı önemli. Mıgırma teri olaz. Metüçe. Size kışı verdi o. Жақсы. Abdan var azamat. Pazarda mığın arağında benim miktarım yaxşı oladı. Ayağında. Taksидaymış, sapatı. Buna Kırgız'ın özünün mığı oladı. Yeri Kırgız'da kıyımılған da bana mаңдайына қалып. Bu маңдайыңқы башқачарақ болабы? Kırgız'ın mıqtайды өзünün атайын жасалған емес. Қарымайды, тақам желбейді. Şu mine zirek ulak çağırat patrat çıkılmaydı. Ödül değil mi? Bizim takılır şunday takılayız. Antip zirektin atın takası bitip oldu bir attı. O da takası oldu. Бұл алды жағына башқаша мық қағылады. Kırgız mık çalışıyor. Kıştın günü üstüne kızmık sayımız üstüne. Saydığın günü orus mık buladı. Bunlar orus mık buladı. Tört ölçü. Anamına kırgız mık buladı. Şimdiden karmayı öğretti o da havalasa. Tayғаlanma ya. Tayğalan öğretti. Baldır sağlıktan çıksın. Gelin karma gelin. Arkası karmayın. Seyitki arkasına karma ki. Çekelim. Uçurasınız siz. Bir kişiler geldi mi önde? Hayıldan karmayalım önde. Anda da Seyitki. Tırasın mı? Karmayı tabi bu ileriden taklat bizim kişiler bunlar. Bu tüm ayı kemi oluyor taklayda da attıcı. Karmayalım Seyitki. Arkasında bulup aldı zirek. Sımıldı kalbayra kaltır adam. Buna attın özünün kuyruğuna ilip koyup tutunca bılkılbay karma ömetiredi. Özünden takazan bolup oldu arkasında cıgılayına oldu. Menki de tağılmadı. Bu oldu sizden bir iki saat takla verem o da havalasa. Çıktı mı?
Ошо көнүп калганбыз. Кайерден чыкканчы. Мага билинет өзүнө чыгып отонда. Мен көнүп бүттүм ошону чоң. Атты мына чыгарасың ана коюп койсоң ана. Болду. Мына экинчи бүтү бүттү Кудай каласа. О, сол болуп калды. Ha, bu da kalsın. Çıkıydı bu da kalsın. Assalamu alaykum. Kalay. Şurada gelin anda caz mı? Caz mı? Antas. Takımına geldiniz yolda bak. Oldu. Az bu da bir at takımı çoğaltan sizi taklayacak o da kalsın. Şakırsın. Bana tüm makilete gelir. Gelirdi şimdi tüm bayçı. Haydi. Günde 2'den 3'ten taklayayım. Senin жақсы şirin nanı. Bizde Bali. Azamat. Rahmat Sizi görüp aябай таң калдым. Rahmat azamat. Bismillah. Şirin. Баягы өзгөчө алдыңкы кыргыз мыкты какканыңыз бул атка бир топ пайдалуу болсо. О, пайда. Кыргыз мыгы да ошон үчүн тагыламайт. Ошон үчүн анан биздин балдар ойнойт да улактачы. Рахмат, мат, тынч болуңар. Мейли, ишиңизге ийгилик. Болду, мейли, ак жолу чай ичкиле жогор. Рахмат. Болду. Assalamu alaykum. İşilgeri olsun. Çıkamça. Oo, şatыңыз өзгөчө го bu. Кандай? Nasıl çalışıyor? О, чоптук атасызбы? Çok tatlı. Onları sırayla. Малдарга? Ha, Айла жашоошу дең. ayla yaşa şu bizde mal menen. Кичине отуруп алчы. Айлы кыдырып жүрүп, шарчап деле калдым. Канча малыңыз бар? Mal emi biz her bir baştan azıraqtan karayız. Türünden ele toğuktan başlap topozga çeyin kılıp. Үй жаныбардын баары бар дең. Үй жаныбардын баары бар. Ошол өзүнүн шартка карап эле. Канча кара мал бар эми? Кара малдан bir 10 baş var. Koy echkiden bir 50-60. Topozlarımız var. Топоз кармайсыз. Topoz karmayız. Topozlar jayıtta. Жылкы кармайыз. Основной. Ошол менен эле Кышында ошолорду багып жазга чыгарыш керек. жазга чыгарыш керек. Төлүн алабыз. Жазга чыгарып жайлоолорго айлайбыз. Жайлоолорубуз бар жакын арада. Ошол өзүнүн айылдын эле жайлоосуна чыгып. Айылыңыздар өзүңүз эле жайлоо турбайбы? Жайлоо Мындан дагы ары кетесиздер. Мындан да ары кетебиз. Өтөсүнө чыгабыз да жайлоого. Бул жактар коорук болуп калат да, чөй орунду болуп. Чөй орунду болуп, Могу чөптөрдү ушул жактан эле жыясыздар да. Өзүбүздөн ошо өтө жакта орунду жерлерибиз бар. Ошол жерлерден эле жыябыз. Айдоо жерлерибиз аз да. Бул мамалактарды алып келип алган окшойсуз. Мамалактар кыштын күнү кармайбыз. Карышкыр тиет да топоздорго. Аз тийип атабы? Аз тиеп кармап алганбыз. Колго тийгенинче, жегенин жеди. Жегенден ашкан. Канча баш жедирдиңиз? Биз эми азыр 10 баш жедирдик. Быйыл көп жеп койду, өзү негизи карышкыр көп болчу. Колго тийишүү болду. Уруксат барбы? Уруксат деле жок негизи, мергенчи охотниктер деле аз да. Бизде өзүбүздө күчтүү мынтык жок же. Пресс-релизибиз деле жок. Карышкыр аткан адамгачы. Айтасыздарбы, могу карышкыр алып атат малдарды деп? Айтабыз. Бирок андай ишеме жок. Жыйынтык болбойт. Жыйынтык жок. Ошо баары. Атыңыз ким эле? Нурбакыт. Нурбакыт. Нурбакыт ага, бул малдын бул сандан сапатка өтүп атасыздарбы? Сапатка өттүбүз. Эми мен баштап атам го, өзүмө элдер өткөн элдер бар дагы. Көпчүлүгү эле. Az быйыл аң суйларын алып келип көрдүм. Кунажындарын 1,5 жашар. Канча баш алып келдиңиз? 3 баш алып келип быйыл жайлоого жүргүзүп келдим. Жакшы. Биздин шарттарга сынап көрүп атам да. Эми болсо эми көбөйтө турган максаттар бар, эми көбөйтөбүз. Көбөйтсө болгодай негизичи бул аңгус малынчы. Одан башка түрлөрүн деле алып келип көрдүк. Бош болот экен да. Болбоду. Бизге ыңгайлуусу, бизге толук шарт болгон үчүн жайыттарыбыз бийик да, татал. Кырлар көп экен. Кырлар көп. Ошоду жүрө турган мал керек да. Ошо ыңгайлаштыруу, ошо азыр аңгус алып келип ошо
жакшы жүрөт. Мына 3 баш ба? 3 баш. Эми көбөйтөм деген ой максаттар бар эми. Быйылча төлүн алайлычы. Бул жөнөкөй малга караганда кандай экен ал? Жөнөкөй малга караганда бул эми эт багытында экен да бул негизгиси. Сиз алып келген эт багытында. Эт багытында деп алдык. Анан бул жөнөкөй малдай эле жеүүчү ошондой эле болот экен, бирок бир аз көлөмдүү болот экен, анан этти көп берет экен да. Биздин уйлардан анан эки эсе болот экен. Сатсаң дагы өзүң менен тең уйлардан экөөнү сатасың да, берки өзүбүздүн жергиликтүү уйлардан бугачы ордун алам десеңчи. Анан эки уйга карагандан көрө бир уй караганга бул жеңил болот экен да. Королоруңуз жакты мага. Өзгөчө кылып таш менен эле өзүңүз уруп койгон окшойсуз. Биз колго урганбыз да. Атам урган көпчүлүгүн. Биз окуп эми келип кичине малга кызыгып, эми мал курап атабыз да. Келиңиз жардам берейин. Чөбүңүздү кыркып берейинби? Булар как чарчап калдым эле. Бу чөп кыштар кандай бул эми? Кыштар эки түрү бар бунун. Мунунсу өзгөчө окшойт, а? Чоң атам жасаган эле. Чоң атам алган эле. Кылычтай эле. Буну атам жасады. Калың го бул. Калың темирден жасаш керек, а? Бунуңуз кандай? Бул 3 бурчтук, да? Мындай кылганда кыркы берет да? Ошондой эле сайгап көрөт. О. Az kechki otni rasvatdim эле мен. Кечкиби? Kechki Күнүгө кыркасызбы? күнү таза. Ден соолукка пайдалуу да. Солка биз кыймылдабыз да, жөн жакпайбыз. Мал менен. Ошон үчүн жука кийип алып эле үшөө үйдө жүрө бересиздер да. Азыр жаса терлеп иш кылаттым эле да. Как раз келип калсыздар. Келиңиз, чөбүңүздү чыгарып берейин. Сөйтүп күнүгө бир жумуш кайталанса керек, а? Кайталанат ошол эле жазга чейин. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Күн да батып баратат. Мен дагы жетип алайын. Сиз дагы малдардын тоютун даярдап алган сыяктуу элек. Ош кечки менен. Мейли. Үй жака өтүп чай ичиңиздер. Ой, рахмат. Келиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Аскалайдын бир күндүк жашоосу мына ушундай. Мал карамай, ушул күнүгө бир жумуш кайталанат. Өзгөчө кооз жаратылышта жайгашкан айылдын бир күндүк жашоосу ушун менен соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.